Кыргызстандагы айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө, анын ичинде мөмө тармагындагы дыйкандар үчүн мөмө ассоциациясынын демилгеси менен көптөн күткөн жаңылык болду. Министрлер кабинети сырттан келген көчөттөрдү импорттоодо кошумча нарк салыгын НДС алып салган чечимди кабыл алып берди. Бул чечим дыйкандарга чоң пайда алып келет, анткени көчөттөрдүн баасы арзандайт. НДСтин алынуусу дыйкандарга түзмө-түз таасир берет. Буга чейин Кыргызстанга кирген ар бир көчөткө кошумча нарк салыгы катары 2 сомдон төлөнүп келген. Мисалы, импорттоочулар бир фурага 1 миллион көчөт батырса, 2 миллион сом нарк салык милдеттүү түрдө төлөгөн. Бул дыйкандар 1 гектар жерге 50 000 көчөт сатып алса, 100 000 сомго чейин кошумча нарк салыгын төлөп келгендигинди түшүндүрөт. Эми кошумча нарк салыктан үнөмдөлгөн акчаларды чарбаны жакшыртууга, жер иштетүү технологияларын оңдоого, минералдык жер семирткичтерге жана башка керектүү чыгымдарга жумшай аласыздар. Бул өз кезегинде өндүрүштү көбөйтүүгө жана биздин рынокты эл аралык деңгээлде атаандаштыкка жөндөмдүү кылууга жардам берет. Дал ушул көйгөйдү аныктап, мөмө ассоциациянын ишмердүүлүгүн колдогон эл аралык жеке ишкердик борбору сайып тарабынан ишке ашырылып жаткан Борбордук Азиядагы бизнес чөйрөсүн жакшыртуу Айбека программасынын колдоосуна ыраазычылык билдиребиз. Бирге изилдөөнү жүргүзүп, жыйынтыгында НДСтин күчүнөн чыгып, жалпы дыйкандарга пайда алып келүүсүн ишке ашыра алдык.